Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hurmatlı musulman bir toğandar, hurmatlı qadırlı atalar, ağalar, dostlar, iniler. Allah Ta'alaga çeksiz maqtaular bolsun. Allah Subhanahu wa Ta'ala barımızды iman menen, islam menen uşul günge jetkirgendigine, bir-birimizge жүздöшкөндө дагы мечитте жүздöшүп, Allah Ta'alaga эң жакын болгон абал сажда абалы. Namaz, masjid деген söz сажда кыла турган bir жай. Ал эми пайгамбарыбыз айткан, саждада бенденин Аллага эң жакын болгон учуру саждада болот. Masjid ошон үчүн, Аллага жакындатыш үчүн. Allah Subhanahu wa Ta'ala ушундай күндөргө жеткиргендигине шүгүр. Мына бүгүн 7-ci Muharram айы. İslamda эң биринчи ай бул Muharram айы болуп эсептелинет. Кандай мисалы мына январь дегенде биздеги İslam sanagı boyunca Muharram ayı 1-ci ay, Ramazan ayı 9-cu ay, Alemi Zilhicce ayı bu 12-ci ayı olup Muharram ayında turabız. Bugün Muharram'ın 7'si. Ne üçün Muharram ayıga toktap otam? Ankeni Muharram ayı boyunca biraz bizde malumatımız boluş gerek. Bu ayda kanday okuyalar bolgan, bu aydın kanday artıkçılığı var. Bu aydı özü tegele biz kanday ötkörüşübüz gerek. İslam sanagında bu aydın ordu жана ушундай башка ошого тиешелүү маселелер Кудай кааласа ушу боюнча бүгүн болмокчу. Muharram айы бул исламдын биринчи айы болуп, бул Muharram деген сөз урматталган, азаматталган, сый, урмат, улуктук ушундай маанини билдирет. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'inde İbrahim Aleyhisselam'ın sözü mınday deyil. İbrahim Aleyhisselam mınday deyil. Rabbana inni askantu min zurriyeti bi vadin gayri didar inde beytikel muharram. İbrahim suresi. İbrahim Aleyhisselam aytat, o bizim Rabbimiz. Men özümdün zurriyetimdi, ayal bala çakamdı Mekke'ge uşun hiçbir ösümlük öspögön жерге ушу өрөңгө өсүмдүк өспөгөн өрөңгө алып келдим дейт. Сенин Muharram үйүңдүн жанына. Бул маани мында Ибрахим пайгамбар бул арабтардын дагы, жөөттөрдүн дагы башы бириге турган бир пайгамбар. Себептегенде Исмаил пайгамбар уулунан Хажар энебизден Мухаммад пайгамбарыбыз таркап келди, чыккан. Ал эми Сара энебизден ал жерден İshak пайгамбар, Якуб пайгамбар, Bani İsrail жөөттөргө, яхудилерге канча пайгамбар келсе алар чыккан. Демек ата еврейлер менен арабтардын атасы бир, энеси бөлөк болот. Ушу Ибрахим алейхиссалам бул Шам мамлекетинде болгондо бүгүнкү күндөгү Сирия, Иордания ошол жакта бактуу, дарактуу, суу өскөн, аябай жемиштүү ушундай жерде турган. Бирок Алла Тааланын сыноосу экен Ибрахим алейхиссалам Намруд отко таштап, оттон эсен аман чыккандан кийин балалуу бол баланы дагы кичине жашындагы картайганда көрүп, анан Алла Субханаху ва Таала айткан, Ибрахим, аял бала чакаңды, сүт эмер баланды алып туруп, биз айткан жерге алып келгин деп 1400 километр ушу 1400 чакырымга жакын Меккеге алып барган. Сириядан ошол Меккеге алып барган. Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan жолдо токтоп, ушул жерге турайын, ушул жерге токтоймбу, ушул жерге жайгашайынбы? Жок, жыла бер болуп, мына Меккеге барганда ошол жерде эч бир өсүмдүк өспөгөн, эч бир суу чыкпаган, төрт тарабы таш, адам жашабаган, айвандар деле жок. Ушундай таштуу чөлгө, ушундай өрөөңгө алып барып, анан аял Хажар энебиз аялын
Исмаил пайгамбар уулун экөөнү ошол жерге таштаган. Ошондо Алла субханаху ва таалага Ибрахим алейхиссалам айткан сөзү ушул. Роббана инни асканту мин зуррияти бивадин гайри ди дар'ин инда байтикал мухаррам. О Раббыбыз, мен өзүмдүн ушу урпагым, зурриятымды, аял бала чакамды ушундай өрөнгө таштап атам, эч бир өсүмдүк өспөгөн сенин мухаррам үйүңдүн жанында. Алла субханаху ва тааланын үйү мухаррам деп. Демек ушу сөз мухаррам айы, мухаррам деген сөзгө чагылтырып айтылып атат. Эң сыйлуу, иззаттуу, урматтуу сенин үйүңө. Демек мухаррам дегендин мааниси ушундай бой сый тартылган, урмат берилген деген маанини билдирет экен. Бул айда харам, ашхурул харам дейт, 4 ай бар, 12 айдын 4 айында ушул ислам шарияты келгенге чейин деле жахилиятта бул 4 айды сыйлап, ушу 4 айда бири-бирине жаман айтышпай, кан төгүшпөй, согушпай, жаңжалдашпай, ушунун бардыгын токтотот эле ушул айдын урматында. Алар кайсы ай эле? Зилқада айы, Зилхиджа айы, Мухаррам айы, анан Ражап айы. Бул үчөө биринин аркасынан бири келет. Зилқада 11-ci ай, Зилхиджа 12-ci ай, Мухаррам кайра тегеренки 1-ci ай. Булар биринин аркасынан бири келет, ал эми Ражап айы болсо 7-ci ай болуп калат. Ушул айларда мурдагы араптарда ислам келгенге чейин дагы жаңжалды, талаш тартыш, согуш, кан төгүү, уруш, талаш ушунун бардыгын токтотот эле ушул айды урматтап. Демек бул айларда, демек азыр Мухаррам айында турабыз, бул дагы бир урмат сыйга бир ээди. Эми Сахih Муслим китебинде бир риваят келет. Мухаррам айды Алла субханаху ва тааланын айы деп аталат. Мисалы Кабаны Алланын Байтулла деп коебуз. Салих пайгамбардын болсо төөсүн Нақатулла деп коет. Алланын үйү, Алланын төөсү, Алланын жолу деген сөздөр бар да. Бунун мааниси ошол жолдун улуктугу, ошол төөнүн маанилүүлүгү, ошол үйдүн сыйы, ошондой эле Шахрулла Мухаррам айы азыркы 7-ci бүгүн айтып атканыбыз, бул дагы Алланын айы деп аталат. Анткени ушуга шарапаты бар. Ушул айдын урматтыгынан Алланын айы деп айтылып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисте мындай дейт: Рамазандан кийин айлардын эң абзали Мухаррам айы деген. Рамазандан кийин айлардын эң артыгы Мухаррам айы экен. Мухаррам айындагы башка бир жерде риваяттарда келет, bir күндүк орозо башка айларда 30 күндүк орозого барабар дейт. 30 күнгө тең деп айтат. Гуняту талибин деген китепте. Эми бул айда Алла субханаху ва таала өзгөчө бир шейх Абдул-Кадир Джейлани рахматуллахи алейхтин айтуусунда мындай деген экен: Алла таала ааламды жаратканда ошондо Мухаррам айы болчу дейт. Туура, Алла субханаху ва таала бул ааламды жаратты. Хазрет Абу Хурайра разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менин колума кармап туруп айтты: "Эй Абу Хурайра, 6-cı күнү Алла субханаху ва таала топуракты жараткан, базар күнү Алла субханаху ва таала бардык тоолорду жараткан, 1-ci күнү дарак чөпчарларды жараткан, 2-ci күнү жамандыкты, 3-cü күнү Алла таала жакшылыкты, нурду жараткан, 4-cü күнү Алла таала бардык айвандарды, жандыктардын баарын жараткан, жума күнү Алла таала асыр намаздан кийин күн батайын деген учурда Хазрет Адам алейхиссаламды жараткан дейт. Ушул жаратуу күндөрү дагы Абдул-Кадир Джейлани шейх рахматуллахи алейхи айтат, Мухаррам айында болгон дейт. Демек бир риваятта кыямат күнү Мухаррам айында болот дейт. Демек ааламдын башы дагы, ааламдын аягы дагы Мухаррам айында деп атат. Ааламдын башаты дагы, ааламдын аягы дагы Мухаррам айында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга
орозо айы фарыз болгонго чейин, Рамазан айындагы орозо тутуу фарыз болгонго чейин Меккеден Мединага көчүп келгенде Мухаррам айынын 10-чу күнү Ашура деп коёт. Ошол күнү орозо тутушубуз пайгамбарыбызга дагы, сахабаларга да фарыз болуп турган. Кийин Рамазан айындагы орозо тутуу фарыз болгондо Мухаррам айындагы орозо тутуу фарыз болбой калды. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10-чу күн тутканда, бирок келсе Мединада жөөттөр, христиандар бар экен, алар да ошол 10-чу күнү, Мухаррамдын 10-чу күнү Ашура деп коюп, орозо тутар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзү бар: "Эндиги жылы эгерде тирүү болсом, анда Ашурага бир күн алдын кошуп, же бир күн кийин кошуп, себеп дегенде аларга, мисалы, жөөттөргө, христиандарга окшошуп калбаслык келип, окшошуп калбас үчүн ушундай деп айткан эди." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул Ашурадагы орозо кармагандыгы жана сахабалардын кармагандыгы андан кийин дагы кармап келишкен. Бүгүн 7-си болуп атса, бул 10-чу күнүкү маселе. 3 ноябрь болуп калат экен. 3 ноябрь. Ушул Ашура күн боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ашура күндүн орозосун кармагыла. Сөзсүз кармагыла. Бирок булардан өзгөчө болуш үчүн бир күн алдыга же аркасына кошуп койгула." Демек, же 2-3 ноябрь күнү кармаңыз, 2 ноябрь, 3 ноябрь күнү кармаңыз, же 3 ноябрь, 4 ноябрь күнү кармаңыз. Азыр Мухаррам айы менен санаганда 9-чу, 10-чу Мухаррамды кармаңыз, же болбосо 10-чу, 11-чини кармаңыз. Анткени Муслим шарифте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын келген хадиси мындай дейт: "Ушу күнү кармаса, Пайгамбар үмүттөнөм Алла Тааладан өткөн 1 жылдык күнөөсү кечирилет" дейт. Ким ушу күнү орозо кармаса, Мухаррам айынын 10-чу күнү өткөн былтыркыга чейин şu 1 жылдык күнөөсү кечирилет деп айткан. Айша энебизден келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рамазандан кийин эң абзел орозо Ашура күндүн орозосу" дейт. Ашура күндүн орозосу дейт. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Нафил ибадаттарга дагы бул Ашура күнү соогу көп болот" деген экен. Нафил ибадаттарга. Эмне үчүн? Дагы бир маселе. Hazret Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anhudan риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Менин кайсыл үммөтүм Ашура күнү, Мухаррамдын 10-чу күнү өзүнүн аял бала чакасына, үй бүлөсүнө ырыскын ушу кең кыла турган болсо, Алла Таала ага 1 жылдык ырыскын кеңейткендин убадасын берет" дейт. Мишкатул Масабих. Демек, Ашура күнү үйгө бардык продукттан алып барыңыздар да. Кубантырыңыз. Аялыңызды, бала чакаңызга анча-мынча кийим, носки, там шөкүлө алып бересизби, тамак ашымбы, тортпу, бир жакшы сүйүнтүңүз, колду ачыңыз 10-чу күнү. Алла Таала иншалла жыл бою сизге ачат ошону. Бул иншалла бул Мушкаттан келген бул хадис. Бирок ушул Суфьян Саури рахматуллаху алейх кыйын чоң адамдар айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушул айтканына биз амал кылып, тажрибадан көрдүк дейт. Жыл бою Алла Таала ырыскысын ачканын дейт. Жыл бою бизге ырыскысын ачканын тажрибадан көрдүк. Демек, туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканына аткаруу, буда береке дагы бар, буда жемиш мөмө дагы бар, буда ушундай рахат дагы бар, жүрөккө бейпилчилик дагы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Şu Ашура күн демек Мухаррамдын 10-чу күнү. Бүгүн 7-чи күн эсептеп билип алайын. Бул 3 ноябрь болот. 3 ноябрда жакшы пакеттерди толтуруп үйгө барабызбы иншалла? Иншалла. Үн чыкпайт койчу. Барабызбы? Иншалла. Болду. 1 жылдык маселеңиз чечилип атат. 1 жылдык маселе. Bir gün кичине мына гыжыйбай чыгарып коелу. Мына бисмилла дегенде иншалла бала чакаларга жакшынакай алмадан, тиги грушадан бардык мөмө жемиш жакшынакай алып барып, көңүлдөрүн ачтып, албетте адал нерсе алып барайын, анан кийин калбасам албасаларды алып барып болбойт. Жакшынакай ушуларды алып барып көңүлүн көтөрүп коет. Мухаррам айы бул Ашура деп эмне үчүн айтат? Алла субханаху ва таала 10 пайгамбарга 10 ушундай бир белек берген экен. Ашура деп коет. Биринчи Адам алейхиссалам
Адам атабыз, Хава энебиз экөө тең бейишке кирип, Алла субханаху ва таала айткан эле: "Вала тaqraба хадихи шажара фатакуна миназ залимин." Ушул бейиштин дарактына жакындабагыла. Жеп ала турган болсоңор чоң залым болосуңар. Башка бардыгын жесеңер боло берет. Жыргагыла бардыгына. Алла субханаху ва таала айтып, бир гана тыюу берген, ушу бейиштин ушу бир дарактына жакындабагыла. Булар эми шайтандын азгырыгы менен алданып кетип, ошо бейиштин дарактынан жеп алды. Жегенден кийин бейиштин нематтарын Алла таала тартып алды. Кийими чечилип жылаңач болуп калды. Уяттуу жерлерин жапканга жалбырактары менен эптеп жаап калды. Эми бул узун башка маселе. Анан кыскасы эмне болду? Алла таала силер дагы, шайтан дагы деп бири-бириңерге душман болуп жүрө берле деп жерге айдап түшүрүп койгон да. Жерге келгенде анан Адам алейхиссалам тооба кылган. Биринчи тооба кылганды дагы эмне деп кечирим сурайын деп дагы билбей калган. Алла таала анан кийин өзү үйрөткөн. Алла субханаху ва таала ушундай тооба деп кыласың деп өзү жүрөгүнө салгандан кийин анан Адам атабыз, Хава энебиз экөө тең: "Роббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин." О Раббыбыз, заламна анфусана, биз өз жандарыбызга зулумдук кылдык. Эгерде сен кечирбесең, бизге райым кылбасаң, анда биз зыян тартуучулардан болуп калабыз, бактысыз адамдардан болуп калабыз дегенде фатаба алей, Алла таала Адам алейхиссалам тообасын кабыл кылган. Ошол күн Ашура болчу дейт. Бардыгыбыздын атабыз бир адамдан чыкканбыз туугандар. Бардык улут, бардык уру жер бетинде кыймылдын бардыгы Адамдан. Бардыгыбыз бир адам. Пайгамбарыбыз айткан: "Бардыгар бир Адам алейхиссаламдын балдарысыңар. Адам атаңар топурактан." Менменсигенге, текеберленге жай жок. Топурактан эмнесиңер силер? Экинчиден бөлүнгөнгө уруксат жок, бөлүнгөнгө жай жок. Бир Адамдын балдарысыңар. Азыр бирөө түсүңөр киши башкача болуш үчүн эле тилдериңер, урп-адат, каада салтыңар башкача болуш үчүн ар кандай улут, ар кандай уруу кылып жаратып койдук. Бир сыймыктанып, менменси бири-бириңерге кыйынсыш үчүн эмес. Ушу Алла таалага шүгүр кылып, ушундай адам бар экен, ушундай эл жашайт экен деш үчүн. Ошондо тообасын кабыл кылганда кайсы күн экен? Мухаррам айынын 10-чу күнү Ашура күнү экен. Мына Адам алейхиссалам тообасын кабыл кылганда. Идрис алейхиссалам тууралуу айтат: "Варафа'наху маканан алия." Биз Идристи жогорку жайга, жогорку мертебеге көтөрүп алып кеттик дейт. Кээ бир муфассирин, Кур'анды тафсирлөөчүлөрдүн айтуусуна караганда, Иса алейхиссалам менен Идрис алейхиссалам экөө тең Алла таала асманга көтөрүп кеткен. Идрис алейхиссаламды көтөргөнү ал дагы Ашура күн болчу дейт. Ашура күн болчу. Нух алейхиссаламды коому 950 жыл даават берди Нух алейхиссалам. Укпай, жалганга чыгарып, акыры барып анан тоң моюндарга Алла тааланын тофан суусунун азабы келгенде бардыгын жок кылып, Нух алейхиссалам кемеге өзүнө иман келтирген 80 кишинин тегерегинде ушулардын бир тоо, Жуди деген тоонун үстүнө токтоп, ошо Алла таала Нух алейхиссалам жана аркасынан иман келтиргенди куткарган күн ал дагы Ашура болчу дейт. Ал дагы Ашура болчу. Ибрахим алейхиссалам туулган күнү дагы Ашура эле дейт. Пайгамбарчылык берилген күнү да Ашура эле дейт. Халилулла, Алла тааланын досу деген лакап берилген күн дагы Ашура болчу дейт. Намруттун буттарын талкалаган күн дагы Ашура болчу дейт. Ибрахим алейхиссаламды отко ыргыткан күндө Алла субханаху ва таала отко өкүм берди. Я нар, эй от, куни барда ва салама ала Ибрахим. Ибрахим алейхиссаламга муздагын, саламатчылык бол муздагын дегенде ошондо дагы Ашура болчу. Оттун ичинде Ибрахим алейхиссалам 40 күн турду. Кийин сурагандар сурады да: "Эй Ибрахим, жашооңдун жакшы күндөрү канча, кайсы болчу?" десе, оттун ичинде 40 күнүм болчу дейт. Биз айтабыз го, каерде болчу десе, ысык көлдө Аврорада. Каерде? Ошо жайлоодо. Каерде? Сары челекти. Дагы ар ким десен айт. Ибрахим алейхиссалам айтат, оттун ичинде 40 күндө дейт. Алла субханаху ва таала зерикпесин деп бир периштени бул жагынан суу агып атат, бул жакта анар бышып атат. Оттун ичи рахат менен толтуруп койду, гүлзар кылып койду бу ягын.
Meyli. Oşol dagı kaysı günü ele Aşura. Muharram ayının 10. günü bolçu deyip. Davud aleyhissalamdın tövbası kabul bolganda Aşura bolçu deyip. Süleyman paygambardın kolundan biyilik çıkıp, baylık çıkıp ketkende dua kılgan ele. Ya Allah, mağa uşunday bir baylık, biyilik bergin, üstөмдүүлүк bergin, menen keyin eч kimге berilbey turgan. Allah Taala makul dep turup, gayra biyilik baylığını kaytarıp berdi. Oşol gün dagı Aşura bolçu deyip. 10. Muharram ayı. Maşhur rivayetlerin Ayyub aleyhissalamdın denesi şişip, çiriyi başlaganda Ayyub aleyhissalamdın denesi sabır kıldı, santaşlamadı, Rob'a dua kıldı. Rabbi anni massaniya durru ve ente arhamur rahimin. O Rabbim, bana uşunday bir ziyan jetti. Sabır kılıp turat. Sen rahim kılıçlarına rahim kılıçıyorsun. Dep dua kılgan günü duasını kabul kılıp, bardık den soluğun gayra kaytarıp bergende al günde Aşura bolçu. Musa aleyhissalamdı Firavun'un zulümdüğünden Bani İsrail'de kutkargan gün dağı Firavun'du bardık askerlerinden çöktürgen gün, Musa aleyhissalamdı bardık Bani İsrail'den kutkargan gün, uşul dağı Aşura olacak. Musa aleyhissalam oşonda oroza tutkan ele, Bani İsrail oroza tutkan ele, oşoğa şükür kılıp, uşunday Allah Taala oşu kutkargandığına şükür kılıp, oşol Aşura olçu bugün күнгө чейин bular karmaşak oşonun orozasın. Andan keyin Yunus aleyhissalamdı, Yunus paygambardı balık yutup alıp, balıktın içinden çıkarganda alda oşu Aşura bolçu. 10-çusu jööттөр İsa paygambardı öldürөбүз, darıga asabız dep niyet kılıp hareket kılıp atkanda Allah Taala İsa aleyhissalamды asmanga götөрüp alıp çıkıp ketti. Oşol gün dagı Aşura bolçu deyip. Oşol gün dagı Aşura bolçu tuğanlar. Muna hurmatlı musulman bir tuğanlar, da bir rivayatlarda gelir. Yusuf aleyhissalamdı türmöden çıkargan günü dagı Aşura bolçu. Yakup paygambardın balasından engsep Yusuf paygambardı jogolup ketkenliginden ilay verip gözü körü olup kalgan ele. Keyin Yusuf aleyhissalam Mısır mamleketinin çoğu olup kalganda özünün giyimin berip atama alıp bargıla dep alıp barıp turup uşu giyimdi betine ırıtkanda gözü kaytarılıp gayra gözü görüp kalgan ele. Oşul gözün kaytargan gün dagı Aşura bolçu. Kандай kılabыз endi buyagı? Aşura günü ibadat kılabızбы кичине? Oroza karmayбызбы? Жөндөн жөн калып кетпесин деп атам да, ушунча айткан баягыдан бери сүйлөйөр. Айша энебиз разияллаху анхадан bir rivayet айтып коеюн. Бухарийде жана Муслимде. Hazret Ayşe razıyallahu anha enebиz айтат, Mekkelikler Kaabaga pardаны кийгизет го. Ошол күндө Aşura болчу дейт. Анан пайгамбарыбыз азыркы күнү эми 10 Zilhicce'de salat. Kurban ayet günü almaştılar. Bir yılda bir jolu Mekke'nin Kaabası, Mekke'nin neyim de Kaaba'nın o üstündeki pardası eskisi alınıp canlısı salıngan bir yılda bir jolu olup oşol Muharram'a Zilhicce'nin 10. günü olup kalat doğanlar. Bırak murda Aşura oluşunlar. Muharram'ın 10. gününde almaştırıp geliştikken de. Emi tuğanlar bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın emi bu ayı albatta daha bir kişinin ökünüş günleri var. Hazret Hüseyin razıyallahu anh'unu oşo Irak'ta Karbala degen şaharında şehit kılganda dağı oşol Aşura gün bolçu. Oşol gün dağı Aşura gün bolçu. Bu alamga en bir kaygı günlerden biri olup eseptelinet. Hazret Hüseyin razıyallahu anh'ı Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın neveresi, Fatima enebizдің balası, Hazret Ali razıyallahu anh'ın balası, oşonun şu Karbalaga alıp çıkıp şehit kılganda öldürgönde de oşo Aşura gün bolçu. Hem kanday bolбосун tuğanlar, bunun maniligin özübüz bildik. Bu ay oşo azamattуу, oşo uluk, uşunday ay eken. Oşonduktan tuğanlar uşuga da bir көңүл burup, жакшы bir ibadatlardı kılaylı. Mümkün boluşunça köbürak ibadatlardı kılaylı. Albatta azırkı aytkanday meselesin şariatta hükümünü aytıp koyulu. 9'u 10'u, 10'u 11'i karmaşlık oroza bol sünnet. 10'unda üy bile bala çakaga azırkınday tamak aşın, giyim geçesin, şunda alıp barıp berişlik bul mustahab.
Кудай кааласа ушу амалдарды кылсак иншалла соон алабыз деп ойлоймун. Алла субханаху ва таала ушу күндөрү берекесин берсин, элибиздин ынтымагына чакырайлы. Ушу эң бир жакшы сооптуу иштерден бири-бирибизди кечиримдүүлүк. Ошон үчүн дайыма нафс менен күрөшөйлү, нафс менен жихад кылайлы. Шайтан менен жихад кылып, шайтан биздин ачык айкын душманыбыз болгондон кийин сөздөн укпайлы. Акыркы дагы айта кете турган болсок, Кыргызстаныбыздын Алла Таала берген эгемендүүлүгүн, дин эркиндик неmatын кадырлайлы. Бул аманат, буга шүгүр кылайлы. Баарыбыз Кыргызстанда жашаган ушул мамлекетибиз, будан башка мамлекетибиз жок таксы. Ушул жерде киндик каныбыз төгүлгөн, ушул жерде жашайбыз, ушул жерде өтөбүз. Кыргызстанды сактап калышлык, Кыргызстаныбызды бекемдешлик, мамлекетибизди күчөтүшлүк, ыймандуу адамдарды көбөйтүшлүк, мусулман чөйрөсү түзүлүп, таква чөйрөсү түзүлүп, ынтымак чөйрөсү түзүлүш үчүн ар бирибиздин мойнубуздагы бул милдет туугандар. Сабыр кылып, шүгүр кылып, каниет кылып, бирибизге жылуу сөз сүйлөп, анан анча жаштарды да тарбия кылып, жалаңаштык, уятсыздык, абийирсиздик, күнөө, исрафкерчилик булардын бардыгына катуу туруп, баарыбыз катуу туруп ушул жерде шарият маселесин молдокелерден сурап коелчу, муфти казылардан сурап коелчу, кандай экен деп. Биз азыр ооруп калсак, бир врачтан барып туруп маслихат алат экенбиз. Эгер шарият маселесине келсе, өзүбүз биларман болуп, муфти болуп алат экенбиз. Ошон үчүн бул билип, шариятта уруксат эмеспи деп, акыркы күндөрү карап туруп, Сирияга бир топ чыгып кетип атат, башка жагына кетип калып атат. Туугандар, бунун бардыгын токтотойлу. Биз өзүбүздүн баягы эсиң бар этиңиңди жап деп, өзүңдүн үйүң өрттөнүп атса, башка үйдүн өчүргөнүнө бул акмактык да. Ал жакта кандай ызычуу болуп атат, эмне болуп атат, бир алдагандарга алданып калбайлы. Жакшынакай мына жердеги аалымдарыбыз бар, билимдүүлөрүбүз бар. Анан алхамдулилlah диний башкарма бар Кыргызстанда. Кыргызстанда диний башкара турган башкарма бар. Муфтият деген бар туугандар. Ошон үчүн бардык маселелерди ушул жактан укканыбызды карап, муфтияттан казияттарга, районного, анан имамдарга жетип, баш ийүүбүз болсо, жалпы элибиз Кудай кааласа Кыргызстандын келечеги кең болот. Ошон үчүн жана динге келип аткандыгына шүгүр кылабыз. Орозо туткандар көбөйүп атат, ажылыкка баргандар көбөйүп атат, кайрымдуулук кылгандар көбөйүп атат. Кудайга шүгүр кылабыз. Ошон үчүн иншалла азыр өтө бир маанилүү ынтымакты бекемдейли, улут уруу арасында ынтымакты бекемдейли, чет мамлекетке мындай чыккандардын бардыгын токтотойлу. Баарыбызга ушундай айтып, акыл эс кылып, балабызга, небере чеберебизге, жана башкаларга, тууган уруктарга мынакей, эгерде күрөшө турган болсоң, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга берген, пайгамбарыбыз убагында жихад кандай таза жихад эле. Кандай таза жихад эле. Келип, я Расулалла, мен жихадка барайын, уруксат бериңиз. Ата-энең тирүү, ооба, ата-энеңе барып жихад кыл. Мааниси эмне? Ата-энеңе барып кызмат кылгын. Она сенин жихадың ушул. Азыр аялдар ошол кыздардан бери ошо Сирия анча-мынча кетип калып атат дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Айша энебизге жана азважы мутахарат өзүнүн ушул жубайларын айтат эле. Аялдардын жихаты ажылык, аялдардын жихаты умрага барса, ошо жихад алардыкы. Биринчи сиз нафсиңиз менен күрөшүп алың, үйрөнүп алың, ихласты алып келиң, илимди алың, адеп ахлактуу болуң. Албетте жихадтын маанисин эч ким четке какпайт. Жихад бар нерсе, Кудайым сактасын. Кыргызстанга бирок кол салам десе, биз акыркы каныбыз менен күрөшөбүз, акыркы кан токтонгончо. Биздин мисалы сиздин үйүңүзгө бирок кол салса, аял бала чакаңызга, малыңызга, пайгамбар ушуга чейин айтат, бирөөнүн малыңызды тартып, ким өзү малымды коргоюм деп өлүп калса, мына шейит болду дейт. Демек туугандар, иншалла ушуну туура эмес, түшүнүктөрдү анча-мынча неме кылып алып, бир аз болгон акчага, бир аз акыркы күндөрүнө интернет дегендерге алаксып калып эле ура кетип калып. Кичине акыл эс менен бололу. Фатиханы билесиңби сен? Таратты билесиңби сен? Алымдардан сурабайсыңбы кичине бир иш кылып атканда? Фасалу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун. Алымдардан сурагыла билбеген маселеңер, бар нерсени сурайын. Атам өтүп кетти эле, мураскорун кантип билейин? Сурабайсызбы? Мен банктан акча алайын деп атам, болобу, болбойбу? Арам деп атат, кээ бири боло берет деп атат, кандай? Сурабайсызбы? Үйлөнүп тойду кандай кылайын? Сурабайсызбы? Бирөө менен бери ушу маслихат кылып атам, бул мага акча карыз берип атат, алайын деп атам, кандай кылайын? Сурабайсызбы? Шариаттын таза шариаттын бардыгын айтып берейли. Жуунгандын жолу, акча тапкандын, акча сарптагандын жолу, ата-эненин урматы, ынтымактыкы маселелер бардыгын айтып берейли. Четке чыкса болобу, болбойбу? Тияктан согушуп атты, куралга алып барайлы, алып барбайлы, эмне болуп атат? Биз айтып берейли туугандар.
Сіздердің қызматыңыздар үшін мынау дин қызматкерлердің бардығы. Құдайым иншалла сөз ұзарып кетпесін. Барымызды өзі Алла Тағала өзіне сүйкімді, өзіне жаққан пенделердің қатарына қоссын. Алла Тағала барымызға тақуалық берсін, барымызға ынтымақ берсін, жүзімізді дүние ақиретте жарық қылсын. Құран хадиске тура түшініп, тура амал қылып, Алланың разышылығын таба тұрған инсандардың қатарына қоссын. Амин. Аллаху акбар.